Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн дагы катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен болгон окуядан алынып тартылган баргыныңдагы өз көзүң менен көргөнүң аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы мыкаачылыкты көргөндө жаш өспүрүм экендигине карабай бир заматта эле каарый түшөт. Анда эмесе көрүүгө даяр болуп калсаңыздар баштай берели. 1943 экинчи дүйнөлүк согуш учуру. Ошол учурда СССРдин карамагында болгон Белоруссия аймагы. Эки жаш бала буга чейин согуш талаасы болгон жерге барып кумдарды каза башташып, буга чейин атыш болуп өткөн жерден каза болгон жоокерлердин курал-жарактарын издей башташат. Бирок алардын аракетинен эч эле майнап чыкпай бир кезде чарчап дагы калышып, эчтеке таппай токшойбуз деп эле ойлонуп олтурган мезгилде кумдун астынан темир байкалат. Көрсө экөөнүн улуусу Флора Гайшун кумдун астынан мылтык таап алыптыр. Анда каармандарыбыз кубанышып дароо эле үйлөрүнө жөнөшүп, мылтык тапкан Флоранын бир гана максаты бар эле. Ал атасы согушка кеткенден кийин өзү дагы согушка баргысы келип, бирок жашы кичинекей болгондуктан согушка барбаган эркектерден чогулган партизандардын катарына кошулууну каалайт. Бирок бул нерсеге Флоранын апасы каршы болуп, мени ойлобосоң дагы эки карындашыңды ойлобойсуң го. Атаң согуштан келсе эмне деп жооп бересиң, бизди таштап кетип каласыңбы? Мен сени эч жака кетирбеймин деп жатса, Флора эбак эле партизандардын катарына кошулам деп аларды чакырып коюптур. Ошондуктан алардан эки адам келип Флоранын апасы каршы болгондугуна карабай эле алып кетишип, каарманыбыз мылтыгын жана бир нече кийимдерин алып алып жөнөп кетет. Көрсө бул убакта партизандардын тобу токойду атайын отурукташышкан экен. Флора ал жерден ар улуттан чогулган партизандарды көрүп, арасында Орто Азиялыктар дагы бар экендигин билип, акыр аягы максатына жеткендигине кубанып, айлана чөйрөгө көз чаптыра баштайт. Көрсө ал жерге чогулган партизандар жакында немецтерге кол салабыз деп даярдык көрүп жатышкан экен. Ошондуктан жарадарларды дарылашып, биз дарыгерлердин арасынан Роза деген кыз менен таанышабыз. Бул кыз ал жердеги партизандарга көмөк көрсөткөн аялдардын арасынан эң жашы жана татынакайы болчу. Анан дагы ал партизандарга башчылык кылган Касашты жакшы көрүп жүргөндүгү байкалат. Флора болсо катарга жаңы кошулгандыктан, анан дагы жашы боюнча эң кичинекей болгондуктан казандарды жууп, кечинде болсо күзөтчүлүк кызматты аткарат. Бирок өкүнүчтүүсү Флоранын максаты ишке ашпай жатып эле токтоп калды. Анткени партизандар согушка жөнөр алдында каарманыбыздын кубанычы койнуна батпай, мен дагы барам деп чыгынып алса, партизандардын башчысы Касачаны калтырып коет. Себеби ал жайды коргогонго дагы эркектер керек эле. Бирок Флора бул нерсеге ынанбай, мындан көрө кеткеним жакшы деп көзүнүн жашына кызган бойдон үйүнө жөнөп, токойду аралап бара жатып эле кыздын ыйлаган үндөрүн угат. Көрсө биз буга чейин көргөн Роза токойдун бир жеринде олтуруп алып ыйлап жаткан экен. Анда Флора аны карап алып, өзү дагы ыйлап, эки каарманыбыз бири-бирин карап ыйлашып, бир мезгилде ыйлары түгөндө окшор бири-бирин карашып, кайрадан жылмая башташат. Анда кыз биринчи өзүнүн атын Роза деп айтып, эки каарманыбыз бири-бири менен жакшы маанайда сүйлөшүп, бир мезгилде Флора кызга сен эмне Касашты жакшы көрөсүңбү десе, кыздын жини келе түшөт. Ачуусу келген кыздын түсү өзгөрүп, менин атым Глаша деп, ал дагы белоруссиялык экендиги белгилүү болот. Ошол убакта эле асманда немецтердин учагы байкалып, каармандарыбыз турган жерлер жардырыла баштады. Сыягы душмандар партизандардын жайгашкан жерин таап алышкан окшойт. Анткени алардын жардыруулары партизандар чогулган жайды толугу менен жок кылып, согушка барам деген Флора өмүрү мындай абалды көрбөгөндүктөн кулагы тунуп эчтекени укпай калат. Глашанын дагы жүрөгү түшүп, экөө ойду келди жака кача башташып, жарылган чуңкурлардын бирине бекинишип, ал жерге жөө душмандардын дагы келип калгандыгын көрүшөт. Ошентип токойдон эч жака бара албаган каармандарыбыз жамгырда калышып, дарактардын бутактарын чогултуп кепе жасап, ошонун ичине жатышты. Эртең менен каармандарыбыз туруп алып Флоранын үйүнө жөнөшүп, мылтыкты бекитиш үчүн Флора калп эле аксамыш болуп, айылга жетишип, бирок айлана чөйрөдөн эч кимди таба албай коюшат. Анда Флора дароо эле үйүнө чуркап барса, үйүнүн түтүнү чыгып жатыптыр. Бирок үйүндө деле эч ким көрүнбөгөндүктөн Флора, демек алар немецтерден качып кетишиптир. Мен алардын кайда бараарын билемин деп эле кызды алып алып чуркап жөнөп, айылдан чыгып жөнөгөндө Глаша айылдыктарды бир жерге чогултуп, бардыгын немецтер атып салгандыгын көрөт. Бирок бул нерсени Флора байкабай калган эле. Ошондуктан ал сазды аралап жөнөп, Глашаны өзүнө чакырып, бул жакта саздардын ортосунда арал бар, туугандарым ошол жака бекинсе керек. Биз аларды сөзсүз табабыз деп аракет кылып, Глаша дагы сазга батып, ал жерде аябай кыйналып, бети башынын бардыгы ылай болуп, саздан чыккан мезгилде Глаша чыдабай кетип, чындыкты айтып салат. Муну уккан Флора эмне кылышын билбей Глашага жини келип, сен калп айтып жатасың, менин туугандарым тирүү, эки карындашым мени күтүп жатат да деп Глашаны муунта баштайт. Ошол мезгилде эле ал жерге бейтааныш адамдын келип калгандыгын көрөбүз.
Көрсө чындап эле аралда немистердин качып ар кайсы кыштактардан топтолгон адамдар бар экен. Каарманыбыз алардын арасынан өзүнүн кыштагынан тирүү калган жалгыз гана адамды көрдү. Ал адам дагы тирүүлөй өрттөнүп, жарым жаны менен эле жатыптыр. Флора ошондо гана эки карындашы менен апасынын дагы көз жумгандыгын билип, катуу кайгыга батып башын ылайга тыга баштайт. Буга чейин согушка катышам, немецтерди өлтүрөм деген каарманыбыз согуштун чыныгы жүзүн эми гана көрдү окшойт. Катуу кайгыга баткандыктан ою менен туңгуюкка кирип кеткен каарманыбыз өзүнө келе албай, бул учурда Глаша анын жанынан кетпей күч кубатын берип турду. Ал жердеги адамдар болсо Флоранын өзүнө келишине жардамын берип чачындагы кыркышып, аны менен биргеликте эле ал жердеги адамдар биргелешип алып Гитлердин жасалма денесин жасашып, ачуусун кайдан чыгарышын билбеген элдер ошол денени жаман көрүп түкүрө башташат. Андан соң ишке жарактуу эркектер жанагы Гитлердин жасалма денесин көтөрүп алышып, каарманыбыздын дагы мылтыгы бар болгондуктан аны ээрчитип алып жөнөп кетишет. Көрсө алар немецтердин карамагына өтүп калган аймактарга барышып, кандайдыр бир жол менен болсо дагы алардан өч алууну каалашып, аларды шылдыңдап аскерлер өтө турган жолдун ортосуна жасалма денени орнотуп коюшат. Подождем до ночи, а? Там люди с голоду дохнуть. Мындан соң каармандарыбыз чогулгандарга тамак аш алып келип беребиз деп убада беришкендиктен издеп жөнөшөт. Бирок алар байкабай эле кыймылдан жарыла турган заттар орнотулган жерден өтүшүп, артта калган экөө жарылып ошол жерде көз жумат. Ошондой кандуу убакта дагы жергиликтүүлөрдөн немистерге сатылып кеткендер бар эле. Бир мезгилде Флора шериги менен ошондой саткандардын биринин үйүнө келип, ал эшикке чыккан мезгилде мылтыктары менен коркутушуп уюн урдап кетишти. Анда каармандарыбыз ал адамдын уюн алып, бирок өзүн кой берип жиберишип, ал барып эле ал жерде жайгашкан немистерге айта койду байтор. Бир мезгилде каармандарыбыз тарапка мылтыктардын октору жайт. Бактыга жараша Флора жерге жатканга жетишип, бирок экинчи шериги ок коочу ошол жерде көз жумуп, ал эле эмес каармандарыбыз чогулгандарга алып барып курсагын тойгузабыз деген уй дагы өлүп калат. Анда Флора эмне кылышын билбей ошол жерде уйдун жанында жатып таң аттырды. Эрте менен турган каарманыбыз айылына чөйрөнү туман каптагандыгын көрүп ал жактан кетип, кайда барбасын бардык тараптан немистин жоокерлери каптап калгандыгын көрөт. Бир мезгилде эле Флора жергиликтүү дыйкандардын бирине жолукту. Ал адам Флоранын мылтыгын көрүп, дароо эле мылтыгыңды бекит деп чөптүн астына мылтыгын бычактарын бекитип, булар сенин партизан экендигиңди билип калса дароо эле өлтүрүшөт деп өзү менен алып жөнөйт. Көрсө ал мезгилде аксакал жашаган аймакты дагы немистер басып ала баштаган экен. Биз ушул жерде улутчул немистер басып алган аймактагы жай тургундарга кандай мамиле кылгандыгын көрөбүз. Алар басып алган кыштактагы үйлөрдүн бардыгын тинтишип, адамдарды сыртка чыгарып, кармалгандардын катарына кошулган Флора бир мезгилде аралдагы адамдарды дагы ал жерге алып келгендигин көрөт. Анан дагы немистер өлгөн адамдардын бирин шайтан арабага жүктөшүп, немец аскерин капа кылган адамга ушундай болот деген жазууну ичине сайып коюшкан болот. Анан дагы чогулган адамдарга малдай эле мамиле кылып, аларды ар кандай ыкмада шылдыңдап, кыскасын айтканда өздөрү билип өтүктөрүн төргөй эле башташат. Немец жоокерлери эркектерди каалагандай тепкилеп уруп, аялдарды болсо чачынан сүйрөшүп, бир мезгилде туткунга түшкөндөрдүн бардыгын аял эркек жаш баласына карабай, колунда наристелери барларды дагы имараттын бирине камай башташат. Ошентип улутчул немец жоокерлер бардыгын камагандан кийин терезеден бирөөсү карап, баласы жоктур чыга берсеңер болот, же болбосо балдарыңарды таштап коюп чыккыла. Бул терезеден чыгып кеткиле десе биринчи эле Флора чыгып, андан соң 2-3 адам чыкса немецтер эмнегедир аларды сыртта алып калышат. Бирок кээ бирлери балдары менен чыкса балдарын колунан алып кайрадан терезеден ичине ыргытып жиберишет. Ошентип бул сүрөттү көрүп турган Флоранын түсү өзгөрүп, бетине тырыш түшө баштап, буга чейин жайдары жүргөн жаш баланы окуялар бир топ жылга карытып жибергендигин көрөбүз. Бир мезгилде немецтер жанагы имараттын ичиндеги адамдарга жарылуучу заттарды ыргытып, андан соң күйүүчү майлар куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытып өрттөй башташат. Ал эле эмес катарынан туруп алып имаратты мылтыктар менен аткылашып, өтө жакшы иш кылып жаткансы өздөрүнүн кылган иштерине өздөрү кол чаба башташты. Ошентип Флоранын көз алдында анын жердештери тирүүлөй өрттөнүп күлгө айланды окшойт. Ошентип немецтер жергиликтүүлөрдүн бардыгын өлтүргөндөн кийин ал жердеги үйлөрдү өрттөй башташып, тирүү калгандардын башына тапанча такап сүрөткө түшкөнгө дагы жетишишет. Мындан соң алар көздөгөн иштерин аягына чыгарып ал жактан жөнөй башташып, тирүү калган кыздардын бирин унаасына кыйкыртып эле салып алышты. Ал эле эмес төшөктөн тура албай калган кемпирлердин бирин керебети менен көтөрүп чыгып, бул сүрөттү өз көзүңүз менен көрүңүз деп талаага ташташат дагы ал жактан кетип калышат. Бирок бул окуядан көп өтпөй эле бир мезгилде мылтыктардын атылган үндөрү угула баштайт. Көрсө буга чейин согушка кеткен партизандар ал жакка кайтып келип калышкан экен. Ошондуктан алар немец аскерлерин көрүшүп дароо эле аларга буктурма жасашып, бардыгын кырып бир топ гана аскер башчылар тирүү калган болот. Бул убакта өзүнө келген Флора мылтыгын издеп жөнөп чөптөрдүн арасынан таап, буга чейин кылмышты кылган немец аскерлерин ар жерде өлүп жаткан абалда көрөт. Бир мезгилде эле ал жерге бети башы канжалап немец аскерлеринен зомбулук көргөн Глаша келет. Көрсө ал дагы аябай кыйноо көрүп, бирок аман калган экен.
Бул убакта Касач баш болгон партизандар туткундарды колго алышып, буга чейин болуп көрбөгөндөй кылмышты жасаган аскерлердин башчысы актана баштайт. Ал ордунан туруп, мен негизи карыган эле адаммын, эч кимге зыяным жок. Мен жада калса чымынды дагы өлтүрбөймүн, бул нерсенин бардыгына согуш күнөөлүү. Мен аябай каарып калдым, анан дагы оорукчанмын десе ал жердеги кээ бир аскерлер аны жаман көрүп, болду эми актана бербе деген сөздөрүн дагы айтат. Бул учурда аларды карап турган Флора жанагы жаман көрүп жаткан немец аскерин таанып калды. Буга чейин так эле ошол немец жоокери жаш балдарыңарды таштап чыксаңар болот деген сөзүн айткан болчу. Ал жоокер дагы деле кылган ишине өкүнбөй каармандарыбыздын алдында сөзүн баштап, силер экинчи сорттогу адамдарсыңар, немецтерге тең келе албайсыңар. Силердин бардыгыңарды жок кылыш керек, анткени жамандыктын жана коммунизмдин башаты силерден башталат. Бул дүйнөдө жакшы жашаганга бир гана немец улутундагылар гана акылуу деп айтып, өздөрүн бийик тутуп башка улуттагыларды төмөн көргөндүгүн билдирет. Бул сөздөрдү угуп жаткан партизандардын арасындагы кээ бирлери чыдай албай мылтыктар менен патыратып аткылап эле өлтүрүп салышты. Ошентип ал жерге келген немец душмандардын бардыгы өлүп, партизандар андан ары жөнөп, Флора сууда жаткан Гитлердин сүрөтүн көрөт. Анда жини келген каарманыбыз мылтыгын алды дагы сүрөттү аткылай баштады. Ошол убакта согушта болуп өткөн чыныгы сүрөттөр көргөзүлүп, немецтердин мыкаачылыгынан тартылган видеолор дагы көрсөтүлө баштайт. Анан дагы экинчи дүйнөлүк согушту баштаган улутчул Гитлердин өмүр баяны арткага түрдүрүлүп, башынан өткөн окуялар чагылдырылып, бир мезгилде Гитлер кичинекей кезинде апасы менен түшкөн сүрөтүн көрөбүз. Биз ушул жерде ар бир мыкаачы бир кезде өзү дагы бала болгондугун түшүнсөк болот. Бирок ал баштаган согуштун айынан дүйнөдө 27 миллиондой адам каза болгон. Анан дагы согуш учурунда Белоруссиянын аймагында 628 кыштак адамдар менен чогуу өрттөлүп жок кылынган. Өкүнүчтүүсү азыркы учурда дагы элибиздин арасында эгер согушта немецтер утканда биз өнүккөн өлкө болмокпуз деген ойдо жүргөндөр бар экен. Эми кандай болбосун достор, ушундай мүнөттөр менен тасмабыз аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, дүйнөдө согуш болбой ар дайым гана тынчтыкта жашайлы.